Азыр эмне маанилүү? Мектептерди салуубу же мамлекеттик органдарга имарат куруубу? Бул маселени парламент жыйынында депутат Балбак Төлөбаев көтөрдү. Биз деген азыр өкмөттүн жаңы үйүн курабыз деп атабыз, өкмөттүн баарын бизге ташыйбыз деп. Аны эмне кыласыңар куруп, биринчи буякты бүтүрүп албайлыбы? Бардык министрлер өзүнүн зданияларында отурат го. Налоговыйга жаңы здание сала. Кайсы арыңарга налоговыйга жаңы здание саласыңар? Тиягынан миллиардтап жеп атса. Анын ордуна салбайсыңар, мектептерди бүтүрбөйлү ушул биринчи срокто баарын. Депутат өкмөттү бюджеттик чыгымдардын приоритеттерин кайра карап чыгууга чакырды. Ал өлкөдө мектептер жетишсиз болуп жатканын белгилеп, колдонуудагы окуу имараттардын көбү авариялык абалда экенин айтты. Өлкөдө өзгөчө борбор калаада мектептердеги орундардын жетишсиздиги курч бойдон калууда. Быйыл Бишкекте 23 000 бала биринчи класска барат деп күтүлүүдө. Ошол эле маалда мектептерде алардын 9 000 гана орун бар. Калган 14 000 бала бакчалардын имараттарында окутуу пландалууда.